Стартер эң алгачкы мындай чачып баштаганда биринчи тигинен коебуз, щетканы ажыратабыз. Щетканы ажырат. Өзүңөр жалгыз иштегенге көңүлү. Бир адам кармап берип, анан бир адам иштей турган болсо, өзүңөр кийин жалгыз иштей албай каласыңар. Бир адам өзү иштеп үйрөнүш керек. Биринчи щетканы ажыратабыз. Эмне үчүн дегенде, азыр биз моторду көтөрөбүз. Атайын идиш кое аласыңар, запчастьтар жол болуш керек. Эми моторду көтөрөбүз биринчи. Мотор көтөрүш үчүн бул жерде 4 2 саморез, 2 болт бар. 2 саморез бул щетканы кармайт, 2 болт бул моторду силикон кармайт. 2 болт чечебиз. Иштегенде оригинал набор менен иштегенге аракет кылгыла, себеби оригинал набор болттардын баягы резьбаларын сарбайт этпейт. Ошол себептен оригинал инструмент иштеткенди баарыңарга совет берем. Арзан нерсе азыраак жашайт, кымбаты оригиналдары көпкө чейин жүрөт. Ошол себептен башында эле чыгынып оригинал алганга аракет кылгыла. Буларды негизи до конца чечип алып таштайт болттарды. Бардык эле стартерде ушундай болт менен мотор бекилет редуктордун частька. Ол тартат. Тиякта бумажный бар, ошо бумажный тыгылып калат, ошону тартыш керек. Эми туугандар, биз азыр силер түшүнүшүңөр үчүн азыр щетканыкындагы негизи чечишибиз керек эле. Азыр буну биз силикон чыгарабыз. Көп адамдар ушуну чыгарбаса мотор чыкпайт деп ойлоп алат. Биз азыр силер түшүнүшүңөр үчүн моторду бөлөбүз. Моторду бөлгөндө перчатка мага берип турчу. Бөлгөндө мындай туугандар. Мына стартерди көп адамдар чаба берет да. Мына азыр мынакей редуктор, мына стартер. Мотор жагы. Мотор жагы мына ушул жерден ажырайт. Ажыраганда эми көп стартер эгерде көп убакыттан бери чыга элек болсо, ушул жери кысылып калат. Мындай көптөн бери эле жакшы эле абалда жүргөндөр мындай оңой эле ажырайт. Мына нерсе азыр мотор бөлүгү болуп эсептелет. Bunun içinde tuğanlar içinde şotka, yakır, объемадагы магнит бар. Болду, башка эч нерсе жок. Бул двигатель. Эми бул жакта эки нерсе калып атат. Бул редукторный часть, экинчи бөлүгү вытягивающий реле бөлүгү, үчкө бөлүнөт. Демек, азыр биринчи моторду түшүнүп алайлы. Моторду чыгарыш үчүн туугандар караңыздар. Бул жер якырдын ножкасы. Демек, мындай кылабыз. Корпустан кармап эле түртө турган болсок, мынакей, мына корпустун ичинде табигый магнит турат. Табигый магнит өзүнүн положениясы менен жайгашкан. Бири плюсовой, бири минусовой. Бул магниттерди кантип текшеребиз? Магнит сынган болбош керек, ордунан жылып кеткен болбош керек. Эгер магнит ордунан жылып кетсе, же сынган болсо, ошо иштеши туура эмес болуп калат. Ошол себептен буну азыр бир запчастьты негизи стартер жасап атканда ар бир запчастьты ачып текшериш керек. Бул электромагнит, обычный магниттер майланбайт, башка болбойт. Буну ухаживать эткен бир эле жол бар. Могул жердеги щеткадан түшкөн мындай песочный пыльдарды тазалаш керек. Щетка, обычный тиш щетка менен эле ичин бүт тазалап чыгабыз, болду. Бунун үчүн майлаштын кереги жок. Бул таза чекеге койдук, стартер ушинтип чачабыз. Анан бизде мынакей якыр. Якыр көрүп турганыңардай, жаңы машиналарда якырдын размери аябай кичинекей болот. Мен отуруп алсам болобу? Аябай кичинекей болот, бирок бул кичинекей болгону менен бунун обороту өтө высокий болот. Бул жерде мынакей якырды азыр туугандар жөн эле мынаны азыр тартсак дагы чыгып кетет, бирок чачылып кетет. Чачылбаш үчүн муну экинчи отвертканы алгылачы, муну. Сен жаңы албадыңбы? Ошо отвертканы алсаң. Отверткандагы номерлери болот. Ошол номери многу стандарт НО2 деген отвертка стандарт болот. Себеби мына заводской бүт саморезер НО2 менен чыгат, түшүндүңөрбү? Мына НО2 эмес мына. Мынагы PZ2, мына квадратный, бул мынун резьбасын бузат, түшүнүп атасыздарбы?
нонго саласыңар, эгер көптөн бери чыга элек болсо туугандар, аркасына бир аз стучать этип койсоңуздар, плотно кирип алсын. Киргенден кийин муну бош кармап бурабайсыңар. Муну ылдыйга баскан абалда, а то бул жер сорвать этип коюшу мүмкүн. Бир жолу сорвать этсеңер кыйналасыңар. Ошону катуу басасыңар, тырс, бир жолу катуу баскан абалда. Экинчисин то же самое. Тырс, болду. Обычный отвертка деле чыгарып. Ошону көп адам ошол жерде сорвать этет. Ошол жерде анан аралап, саралап кыйла убакыт утузат да. Ошонго маани бергиле. Анан буюмдарды сразу чекеге алгыла, мындай кармандарына салып, жоголуп кетет. Бул саморез обычный саморез болбойт. Атайын чирбей турган, оцинкованный, оригинал болот. Еще аркасы отвертка чөтө турган жерлери да жакшы болот өзүнүкү. Баягы базардагы дешевый болттар бунун ордун баса албайт да. Так, капкакты ачтык. Капкакты ачканда туугандар, бир нерсеге маани берели, мына бул жерде втулка бар. Баягы подшипниктин кызматын аткарат. Ушул жакта бир втулка, ал эми редуктордун ичинде экинчи втулкасы болот. Мына бул жерде экөө якорду центровка кылат. Корпуска тийгизбейчи. Эми мына щетка, 22 головка алып берчи. Мынакей щетка, караңыздар. Мына щетка, азыр түшүндүрүп берем. Щеткада туугандар, щетканы азыр жөн чыгарсам, щетка чачылып кетет. Мына бул жерде 2 щетка, бул жерде 2 щетка турат. Демек, мына плюсовой жактагы 1, 2 плюсовой щетка. Ал эми артындагы минусовой щетка. Бир нерсени түшүндүрө кетейин. Плюсовой щетка чыгып вытягивающийге уланат. Минусовой щеткалар сразу темирге чапталат. Ал темир корпуска чапталат. Корпуста масса бар. Общий корпуста. Потому что общий корпус алюмин, машинанын моторунда общий масса бириккен. Буну биз моторго катырганда эле уже автоматтык түрдө бул жер корпусунда масса пайда болот. Демек, плюсовой эле сырттан келет, болду. Щетка чачылып кетпеш үчүн мына моундай болгон головканы бул жерге коебуз туугандар. Кээ бирлерге 22, кээ бирлерге 24 түшөт. Мынтип головкага щетканы өткөрүп алабыз. Ушу менен чачылбайт. Эми щетканын диаметри канча калганын атайын боковойдо ачык жерлери бар. Ошол жерден канча щетка калды. Ошону көрүп алабыз. Прям чачып туруп көрүш шарт эмес. Щетканын өзүнүн узундугу ушул пластиктин диаметринен бир 3кө бөлө турган болсок, 2% щетка болуш керек. Мына пластмассанын диаметрин көрсөңүз, узундугун. Ошонун 3/2 бөлүгү щетка болуш керек. Ошону эле боковойдон карап салыштырып алабыз. Щетка негизи канча убакытта алмашат. Щетка негизи 10 жылга чейин гарантия менен чыгат. Жакшы мындай азыраак айдалган машиналар 20 жылга чейин щеткасы жүрө берет. Щетканы алганда оригинал алганга аракет кылыш керек, себеби щетка дешевый щеткалар тез ысыйт дагы, тез ысыган щетка тез эле желип кете берет. Ошол себептен оригинал щетка көп убакытка чейин жүрөт. Дальше якор. Якорда туугандар, бул жерде якордун илимин сабакта толук түшүндүрүп бердим. 4 щетка болгон болсо, демек ар бир плюс жана минус щеткалар бири-бири менен биригет дагы. Бул жерде магнит, дагы экинчиси дагы бир жерде магнит болуп, ошонун эсебинен корпустагы магнит менен тебишет, Эми булар текшергенде туугандар, могу дорожка тазабы, щетка тие турган жер гладкий болуш керек, таза. То есть зубчиктер ордунан жылып кеткен, көтөрүлүп кеткен, түшүп кеткен болсо щетканы сындырат. Арасында мындай каналдар болгон менен бирок жайгашышы иреттүү болуш керек. Тегиз болуш керек. Андан кийин бул киргенде мына бул жерден мына зымдарга пайка болгон, то есть пресстелген. Бул зымдар киргенде бул темир, бул масса бар. Ушу темирде арасына тийбеш үчүн текстил пластина коюлуп, арасына өткөрүлгөн. Ошол текстил пластина качан эрий турган болсо, текстил пластина массага тийгизип коет. Ошону карайбыз. Мына азыр эгер күйгөндө лагы кошулуп күйүп кетет. Азыр бул лагы турабы? Демек бунун абалы жакшы. Качан отмотка күйгөндө биринчиден күйүк чыттанып кетет. Экинчиден зымдар карайып кетет, капкара болуп элечи. Лагы калбай кетет. Ошондон эле билип калса болот. Мунун абалы азыр таптаза жакшынакай. Бунун абалы ушинтип эле. Ушинтип якорду текшерип алдык, щетканы бар экенин текшерип алдык.
Болду. Ушинтип мына мотордо 3 эле запчасть бар. Мына крышка эми запчастька кирбейт. Бул жөн эле кармап туруучу, анан центровка кылуучу. Бул запчасть мейли втулкасын эсепке ала турган болсок, бул жерде сырткы магнит, якорь, щетка, астыңкы жана үстүңкү втулкалар болот дагы 4 запчасть бар. Втулканы кантип текшеребиз? Мынтип карасаңыздар, втулка азыр сырткы объем менен ички объемду карайбыз. Экөө тең тептегерек, анан сырткы диаметрлери бирдей болсо, демек бул жейилген эмес. А эгерде ичи чоңоюп, мына дыня болуп калган болсо, мындай жакшы текшерген жолу мына ушул жерге кайсы бул түшүш керек беле? Ушуну түшүрүп туруп, эми туугандар, муну азыр өйдө ылдый кылсаң, люфт бар. Бирок туугандар, муну тегиз кармап туруп, эки капталга, түшүнүп атасызбы? Мындай нары бери кыла турган болсок, люфт болбойт. А мына өзү оор болгон үчүн мындай люфт боло берет. Бирок муну кармап эки жакка мындай кылгансы, айда өйдө ылдый мындай кылганда эгер люфт пайда болсо, анда втулканы алмаштырыш керек. А втулка кантип алмаштырабыз? Втулка алмаштырыштын оңой эле жолу бар. Эгерде азыр мына аркасы жабык, бул жагында втулка кагылып турат. Мындайларды азыр мунун крышкасы ачылат. Мына мисалы мындай көрсөтүп деле коеюн. Мындай нерсени коюп, акырын мындай стучать этсеңиздер, мына шот крышка ачылат. Анан ошол жерге 8 головканы же 10 головка чөбү кандай түшөт? Мисалы мына размер дарактан бери көзөй кагылат да. Демек чыкканда бул жактан нары көзөй чыгарылат. Коебуз дагы пресс бар болсо акырын пресс менен, пресс жок болсо молоток менен деле жайыраак тырс күлүчтү закка жедирбей урсак, нары чыгарып салат. Образецин алып келебиз, кайра койгондо уруп кага турган болсок, туугандар, үстүнө жалпыз түз нерсе коюп туруп, ошонун үстүнө уруш керек. Себеби щетканы, мына втулканы бардык жерин бирдей кылып урбаса, бул жезден жасалган үчүн ийрейип кетет. Түшүнүп атасызбы? Бетине мындай тегиз пластина коюп, ошонун үстүнө анан кийин уруш керекпиз да. Ошо бар жерине бирдей удар болсо, ийрейбей түпсүз кирет. Түшүндүк, а? Желательно пресс менен. Эми пресс жок болсо айла жок. Болду, бунун илими ошондой болот. Анан дальше кеткенибизде бизде мынакей редукторный часть менен вытягивающий частьти чачканда, туугандар, ушул жерде бир маанилүү нерсе бар, туугандар. Бул жерде вытягивающийди көбүнчө эки эле болт кармайт, бирок ошо эки болт өтө катуу болот. Эгерде башында силер ошону закка жедирип алган болсоңор, анда аны кийин чыгарыш өтө кыйын болот. Ошол себептен ушунга коюп, мага бере бер. Дайым өзүңөр иштеп үйрөнгүлө. Катуу басып туруп, анан кийин бурагыла. Түшүнүп атасыңарбы? Эгер жакшы түшпөй калган болсо, могул жери ичине топурак толуп калган болсо, тазалап топурагын. Анан кийин отвертка салыңыздар. Отвертка салганда плотный түшө турган отвертка салбасаңар, анда тишини бузуп салат да. Плотный и муну салган отверткаңарды мындай 190 градуска түз кармаш керек. Саморезгечи мындай кыйшайтып эмес. Плотно түз кармаганда тиштер плотно отурат. Ошол абалда эле тык бир бошотуп аласыңар, экинчисин дагы ушундай кылбасаңар, бул саморез эми бунуку открытый жерде турат, жергиликтүү закрытый жерде турат. Ал жерге болгарка да кирбейт да. Ошондо өтө проблемалар көбөйүп кетет. Эми көбүнүкү болт болот, алар оңой эле. Кээде мындай отверстный болгондо буну өтө мындай серьезный караш керек да. Мынакей вытягивающий саморез чечкенден кийин эле дароо чыгат. Анан туугандар, бир ушул жерде маанилүү нерсе, мына вытягивающийдин положениясы бар. То есть бул мындай эки жагы бар. Нерде көрүп турганыңардай түптүз эки саморез буралып атпайбы? Эми буну мындайынан деле салып катырса болот да. Ошону адашпаш үчүн мен силерге бир нерсени айтып берем. Мына эки болттун бирөөсүндө мынакей, мына сырт айланасында эчтеке жок. Ал эми мунунга боковойунан бир темир чыгып, мунга жабышкан. Көрүп атабызбы? Ошол боковойунан темир чыгып жабышкан жагы бул щетка жакка карап качыш керек. Мисалы биз мына моторун койгондо, мотордун өзүнүн щеткасынын зымы чыгат да. Ошол зымы бер жагына чыккан болсо, демек муну ошол жака бурабыз. Нар жагына чыккан болсо, демек муну ошол жака бурабыз. Түшүнүп атасыздарбы? Адашып кеткен болсок, ошол щетканын зымына карап туруп муну бурабыз. Анан кээде муну эгер жок, мага башору кереги жок десеңер,
mo starтердин штекери бар го. Чыгарып атканыңарда кайсыл жакка карап турганын көрүп алгыла. Мына мисалы бул жагына карап турат, болду. Эгер башыңа ортпайын десеңер. А негизи түшүнүп алыш керек да. Замоктон келген контакт кирген болсо, экинчи концовкасы мынакей, обмотканычы. Эки орон бар дебедимби? Бири кичинекей, бири чоң. Чоңу чыгып щеткага урулат дебедимби? Ошол чоңдун экинчи бөлүгү чыгып щетканын контагына бекилет да. Ошол щетканын контагы болуп эсептелет. Буну чыгарганда туугандар, бул вытягивающий мындай туюк болот. Туюк болот дагы мынакей бул поршыны. Поршунун ичинде пружина болот туугандар, мындай пружина. Эмне үчүн дегенде, баарыбыз эле билебиз. Поршун мындай абалда турат. Электромагнит болгондо поршун ичкериге кирет. Мына до конца киргенден кийин мына токтоду. Ушул абалда дагы бир басылат. Мына карагыла, кичине. Мына байкалбайбы мына. Көрдүңөрбү? Мына ушул басылган абалда азыр мына эки контактты бириктирип атат да. Азыр өзү жөн киргенде ичине. Анда мына бендексти моторго түртүп атат. Мына караңыздар. Өчүк мезгилде мындай болот. Стартер өчүк. Бирок бендекс тартканда мындай болот. Кайра мындай болот өчүгүндө. Кайра бендекс тартканда мына ушуну тоже мына поршундун мына ушу крючокко окшоп турбайбы? Мына ушул жер башкарат. То есть бунун аты вытягивающий реле. Демек, тебип дагы берүүчү, кошуп дагы берүүчү. Тебип берген бөлүгү мынакей. Мына поршун тартат мына бул жери. Контактты кошуп берүүчү жагы мынакей. Мына контакт кимге байкалып атабы? Мына ушул мына эки контактты кошуп атат. Вытягивающийдин бардыгы бирдей болот, окшош болот, бирок бири-бирине машта түшпөйт. Пружина эмне үчүн коюлат десе, качан мунун ичинде, азыр мына көрүп турганыңарда мунун ичи турба, Мына ошо турбага обмотка оролгон. Ичинде эки обмотка бар. Бири кичинекей обмотка, бири чоң обмотка. Чоң обмотка тартып берүүчү, кичинекей обмотка кармап берүүчү. Чоң обмотка бир плюсовойу замоктон келген плюс, экинчи плюсовойу бул жактан чыгат дагы щеткадан сопротивление келген массага катат. Кичинекей обмотка мунунга келип пайка болот плюсовойу, экинчи конеси ичинде эле массага пайка болгон болот. Ошол обмоткалар плюс-минус болгондо тарткан мезгилде мына турбанын ичи магнитке айланат да, бул обычный темир болгондуктан буну өзүнүн ичине тартып алып кирип кетет. Катуу, ушунчалык катуу тартканда не только мындай, и до конца алып кирип кетет. Түшүнүп До конца алып киргенде бир моментте бендексти дагы эшикке түртөт, ошол моментте контактты дагы секиртет. Мына плюс экинчи плюска өтөт, ошондо мына масса потеря болот, чоң обмотка жоголуп кетет, кичинекей обмотка мунун тартылган абалда кармап тура берет. Качан сен замокту кое бермейинче ушу тартылган абалда тура берет. Эми бул бендекстин ремонт процесси бул туугандар көзгө көрүнбөйт. Мынакей туюк көрүп турганыңардай. Бул контакттардын абалын биле албайбыз. Ошол себептен бул одноразовый болуп эсептелет. Эми туугандар буну ремонт кылса болот. Кандай кылабыз? Мына олоболорду отсоска менен алабыз, олоболорду. Анан мына жерде обмотканын эки зымдарын бошотобуз. Анан кийин мына пластмассаны мына темирден мындай болуп кучактап турат. Ошону акырын ара менен кесип, мындай гүлгө окшотуп ачып чыгабыз. Ачып, мына пластмассаны алабыз. Алганда ошол жерде Т-образный пластина бар. Ошол Т-образный пластина оюлуп кетет. Мына болттун аркасында калпактары дагы бул эме да латундан. Ошолор дагы оюлуп кетет. Ошолорду эки пластина мындай турган болсо, ошону биз карама каршы жагы менен коюп коебуз. Болтту айландырып тагып койсок, болт постоянно бир эле жагы иштеген да, экинчи жагы бүтүн турат. Болтту айландырып карама мындайынан койгондо уже дагы бул жагы иштеп баштайт. Ичинде Т-образный пластинаны эки жери оюлуп калган да, ортосунан мынтип иштетет. Пластинаны болсо көмкөрүп салып коебуз. Анан экинчи жагы таза. Эми бул туугандар мындай да, мурда бир ара 5 жыл мурда биз муну ремонт кылчубуз да. Азыр бул мындай арзан, анан доступный болуп калган, ошон үчүн мындай ремонт сурабайт. Кээ биркилер американский, европейский машиналардыкы эле табылбай калбаса,